Биз үмүт менен жашайбыз. Пандемиянын экинчи толкуну болбойт деген үмүтүбүз чоң. Сөз эркиндигин сактай алабыз деген ишеним бар. Биз эркин дем алып, эркин сүйлөгүбүз келет. Жогорку кеңешке келүүчү адамдарга негизги талаптар компетенттүүлүк жана мыйзамдарды жакшыртуу. Биз сөз эркиндигин сактап калабыз. Жана аны чектөөнүн бардык аракеттерине каршы күрөшөбүз. Биз күчтүү элбиз жана бакубат жашоого татыктуубуз. Жаштыкты жана тажрыйбаны айкалыштыра турган мезгил келди. Бир балл, биз даярбыз. Рахмат эне, жашооңуз кандай? Канчага чыктыңыз? Мындай адашам канам. Айта албай. Эми 15 беле. 15ке чыкты. 115. О, ошончончо жылкысыз. 105ке чыкты деп атышат го дең. Жаш убакта биз кыйынчылык мал эле, биз иштеген малда. Жаш убакта. Ончо тамак мындай көп жок эле. Мына сиз 105ке чыгыпсыз. 105ке чыгыш бул оңой эмес. Анан бул саналуу эле адамдар чыгат. Анан узак жашоонун сыры кандай? Көп кыймылдап, көп жатыш керек эмес. Жашымда мен иш жатпайт элем. Ана жошо кийин карыганда жакшы болуп калдым азыр. Саламатсыздар, урматтуу Адыл Акжолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн түн бул Кара Суу районунун Лангар айылы. Биз эсиңиздерге сала кетсек, буга чейин 100 жаштан өткөн алайдагы аксакал, андан тышкары узак жашаган байбиче энелер туурасында берүүлөрдү кайрадан улантып беребиз. Бүгүн ушул кеч кирип кетти, эртерээк келели десек, жолдун узактыгы, анан жумуштун көптүгүнө байланыштуу биз түнү болсо дагы ушул сиздердин астыңыздарга 105 жаштагы энебиздин жашоо тиричилиги жана ошондой эле бизди кыздар азыр күтүп алды. Ошол энебиздин жашоосунун ошол өмүр таржымалыгын айтып берели, бир эстелик болуп калсын деп бизди балдары чакырышты. Биз келдик. Саламатсызбы? 105 жаштагы энебиздин абалы кандай? Сиз кызы болосузбу? Ооба, мен кегеле балам, кандай? Тынчсыңарбы? Баарыңыздарга тынчылык, аманчылык, куш келипсиздер биринчиден. Менин апам азыр 105ке чыкты. Ошо состояниясы жакшы, акыбалы жакшы. Кудайга шүгүр, небере чеберелерин карап, бизге оорчулугу тийбей, каарылыктын бактылуу доорун сүрүп отурат апам, кудайга шүгүр. Сиз өзүңүз канчага? Мен өзүм 60ка жакындап калдым. 60ка жакын. Сиз да кыз болосузбу? Мен да кыз болом. Мен экинчи кыз болом, мен элке чыгайын деп калдым. Аз калды. Энебиз кандай, жакшыбы? Апам жакшы, кудайга шүгүр. Эми апаң келгенден кийин энебизге кирип, учурашып, көрүп чыгалы. Апаңыз тууралуу кичине өзүңүз маалымат бере кетсеңиз. Канчанчылык? Апам 1915-жылы ошо Лангар айылында төрөлгөн экен. Анан ошол кезде аз илгеркилерди билесиңер. Жашоо, турмуш кыйын кез. Ошолордун баардыгына туруштук берип, ушул жерде бойго жетип, анан турмушка чыгып, эл катары жакшы эле жашап, жакшы эле күндөрдү өткөргөн экен. Эми Алланын тагдыры 105ке чыкса да апабызга бизге оорчулугу жок. Азыр эми бардыгы жакшы, өзү басып, өзү туруп. Ой, өзү басат, өзү турат. 5 мал намаз окуйт, китеп окуйт отуруп алып. Бирөөгө таспит тартат, ошентип отурат. Анан bundan мурдараак кезде шырдамалдарды шырып, термелерди согуп, курактарды курачу. Андай калы жетпей калды. Бирок бар азыр. Бар. Абай таанышалы. Саламатсыздарбы, кандайсыздар бардыгыңыздар? Бул жак неберелер, келиндер экен, э? Ооба, ушулар бардыгы небере кыздары, небере келиндери, муналар бардыгы чеберелери дагы келбей калышты, кырдаалга байланыштуу. Бардыгын топтогонубуз жок. Өмүрүңдөрдүн ушул жагы. Ооба. Бул жак сиз жаңы эле айтып аткан тиги энебиздин эмгектери турбайбы? Ооба, ушул кийизден жасалган. Ушу кийизден жасалган апамын өзүнүн колу менен, өзүнүн мына кыргыз үйгө курчоо кылып соккон термеси. Муну ат жабы кылып соккон термеси. Муну ат жабы кылып соккон немеси, термеси булчу. Ушундай термелерди согуп, ушулар колунан келип, ушуларды өзү жасайт болчу. Муну курактарды ham апам өзү жасаган. Ушул менин эсимдеки боюнча 90-жылдары жасаган да ушулардычы. Ушу 90-жылдар мен өтө ушу апамын буюмдарын этият кылып, мага белек болсун деп, өйдө коюп, мыйманга иштетип,
көп алеңде урунта бербейм да. Этият кылып алып жүрөм ушуларды. Демек апаңыз мына шырдамалды ham өзү кылган. Шырдамалды да өзү кылган. Апам улуттук баалуулуктарга көңүл бурган, баардык нерсени билген адам турбайбы? Ошондой кылат, ошондой баардык иштерди. Небере кыздарына сокконду үйрөттү. Ийи кийригенди үйрөттү, кийиз жасаганды үйрөттү. Айылдагыларга шырдамды терме шалчаларды куруп, аларды соктурганга үйрөттү, айылдагылардычы. Лангар айындагы эң аксакал 105 жаштагы энебиз туурасында көрсөтөбүз сиздерге. Саламатсызбы, кантудасыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Тынчпы? Кантудасыз? Келиңиз бул жака. Жакшы, эне биз келип калдык YouTube каналдан Адыл Акжолу. Эң Кудайым сиңдиктин өмүрүңөргө барак берсин, эл жүзү түшүп, анча мынча каптарны чыгып ойнотуп жүрүп. Рахмат эне, жашооңуз кандай? Канчага чыктыңыз? Мындай адашам карам. Айта албайм. Эме 15 беле. 15ке чыкты. 115. Ошончончо жылкысыз. 105ке чыкты деп атышат го дең. 105ке чыктың, 15 бе? 15ке чыктың. Адашып атам мен азыр. Адаш турат үчүн эне сүйлөй бериң, беймарал. Эми ошо жашооңуз кандай дейт апа? Жашоом азыр жашоом жакшы. Балдарым бар, Кудайга шүгүр болсун, набыра-табыраларым биrini arkasından biri gelip kavar alıp turat. Bari balalı, çakalı baldarımının. Hani kolunda şu ekele kızım var. Oğul çok. Bu şular menen tirilik kılıp, şuların vergeni ceviç oturam. Güneş otat. Siler okşağım baldar gelip şu ne oturasın bu deyse oturam deyim. Çay şivatası mı deyim. Çaycı sen az gelip vermezsen başka bir yetettik koyuyorum. Oşunduk koyuyor, yemeğini oturuverem. Budağa şükür siler bereketsinler bundan benim baldarım şu baldarım bari. Uğul yok bende. Ene boş vaktыңызды кантип өткөрүп атасыз? Boş vakta nelerdi kılıp atасыз? Kantип өткөрөсүz? Boş vakta kişine oturumdağı uyak basıp o alıp bana ver. O aylanı gelip bana alıp vaktin içinde aylanı bir yerde oturup gelip duruyorlar. Temel oturup içine kitebim var. Ha, kitap okuştu bilesizler. Yasalma. Yemeğe yasalma. Musurmanca, Kırgızca. Şu kitapta alamdağı gözüm açıkça okuyayım. Gözüm açkandan keyin parçalarına cat olam. Onu demelem bir saat, yarım saat demel durup daha oturup çay içip ondan keyin şimdi oturam. Жақсы. Жаштык мезгилиңизде кандай иштерде иштедиңиz? Yaş vakta biz kıyınçılık mal ile biz işlegen malda. Yaş vakta. Onca tamak munday köp çok ile kalkozga işlegen üzmenen buğday orsak altımız geçmiş buğday orselek. Oşa buğday zor ondan giyin çünkü sotik orsun deyip alacığa çoğar hele. Oşona ne şefteşona geri ona bitteden tiye turgandan vereseler. Onu yap oşa göre orsun vereseler. Demek nandı da ölçöp jeşibizdir. Ölçöp jeşiler. Kursak açak öyle? Ha. Kursağınızlar açak öyle? Kursak açmayız öyle. Açpay öyle? Kursak açmayız. Kağıtdan versem cev alsak kursağı açmayı orok orup oroktu buğday orup göre vereseler. Hazırdı buğdayla 80-90 buğday öğretelim. Sotik. Buna çınığı kara jumuştardын бардыгын sizler kılat tura öylеңizdер. Arpa, kambay çok olu vakta. Kambayın çok, kol koroslar. Kol koroselek. Anan arpa olsa 50-60'dan oroselem men. Anan başkalar 30-40 şonu orosele. O şolarga bir sınırımdan amdan veresele. Çoluşa çeyatinden veresele. O şontup yürüp karı varıp işlerseni bilmeye kalkmam ben nires. Özü akılım çok uğrak, şöyle akılım çok uğrak. Mına siz 105'ke çıkıpsız. 105'ke çıkış bu oңой эмес. Анан бул саналуу эле адамдар чыгат.
Анан узак жашоонун сыры кандай? Сиз кандай тамактанасыз? Жүрүм турумдарыңыз кандай? Көп жашаш үчүн кандай эмнелерди кылыш керек? Кандай кеңеш бере аласыз? Кандай тамак? Тамактын эми soysa onun köşüne yiyeceğim. Çukum yiyeceğim. Yani bu şu nan aç uçuyor. Yani diyeyim onu başka kaç küçtü kaç evvel başlayayım. İşteş gerek deseniz. Kıymılda deseniz. Yani köp kıymıldaş gerek. Köp kıymılda köp yatış gerek biz. Yaşımda ben hiç yatmayacağım. Yani şu giyin karıganda yatış olup kalmazlar. Hazır Germence koşuyor. Çünkü bir yaklayıp doğuş çıkmaya çocuk. Siz abdan жақсы, дагы деле жашсыз, жагы деле сулуусуз. Сонун эле болуп бардыгы. Sulu olayım oldu mi? Sulu olayım da kayta çaşarabilecek oldu mi? Жашара бериңиз эне. Эми азыр бош убактыңызда сиз менен бир сырдаша турган кол коңшулар барбы? Süleşe turağım. Сүйлөшө турган. Hazır. Kimler менен сүйлөшөсүz? Süleşe. Benim adım iskim süleşe. Bari özünün özü. Anan hazır ben otur öyle bana şunu. Gelet. Şunu okudum. Kitap okuyup. Geç kitap. Başın götürüp kitap. Bu kitapты неме ачки менен окуйбу же Ачки, кеде ачкisi жок. Ачки менен. Кыргызча которулганы да. Кыргызча которулганы окуйт. Ачкисин неме кылыңчы? Бериңчи бир неме кылып койсун. Бир окуп коюңчу эне. Бир сөз. Окуң дейт. Her ileri. Азыр караңгы болуп атат, кандай болот экен? Түнкүгө чардемде кылат. Bir самган тапалсам бирин таппай кылам. Бир көрүңчү, бир экран астындагы адамдарды бир таң калтырып бир сөздү окуп коюңузчу. Фонарик менен окуйбу? Жок, фонарик бар. Азыр эми жаркылтабыз да. Мына жактан окуй бериңиз. Kotormobuz al kanda tata soğuk ama şeylerdi Cemal değil çocuk al Jaman adamlardan жана сага зыян жеткирген нерседен ооба эне абдан сиз азаматсыз окуй турбайсызбы? Ооба азыр эми караңгыда фонарик менен болсо да көрүп койдуңуз. Мына нерсени анча мынча адам окуй албайт. Бул абдан майда жазылган турбайбы? Күндүз окуй турбайсызбы? Эми ошо онун мынаны күндүзү кичине окуйм. Муну эми ошо eşikte çıkalıp oturup okuyayım. Soğuk oldu, geri uyuya deyip yok deyip oran olam. Oranıp tez oran çımkanı otursam, günü soğasa sen oran olasın da deyip gelinler gelir. Siler deyip yaşamaz ben, garip kaldım ben deyim. Azır üşüyorsam deyip koyayım. Koşunlar yaş gelinlerden. Yani üşüşemem, kişine ölgüçe kuda deyip durayın. Deyip aytam onu. Hani ne şu yaşımda oroktu gördüm. Ayttım ko, gördüm. Bir de yarım tezeden çektilik. 80, 70, 80, 90 orotuluk. Çok gitti. Azırkı жашоо кандай? Азыркы жашоо жакшы. Бардар, элдин бардыгында жыргалыш. Бар деген iki kolunda. Bizim oşalı, biz çünkü işçi kılatka malda malmı çok olateli. Usuru organdı, usurap gelip çeytelik, işetelik, şu. Yaş vakti. Onda hem onda at, ben atam, apam, karım. Karıgan deli vurup, yaşında kılkan tutup, kırman sapıratıp. Kılkan tutup alıp, oşunan vurup, yatıp kalgan. Apam da yatar, atam da yatar. Ülkelerim yaş, bari, çelde. Elim ben çalışke gerek. Onun başkası. Ene siz кайсыл бөлмөдө неме жатасыз? Өзүңүз жаткан бөлмө барбы? Ошол жакты көрсөтүп келбейсизби бир басып бизге?
100 жаштан өткөн адамдар мекенибизде көп болсун, Өзүңүз бир батаңызды берип койсоңуз. Силер шыгылып şu çeler okşayan gençler köp olup şulardan umuruna bereket versin Kuda. Koşular жақсы olsun, şularga bat kuyumcu olup senman develde onda bol, mananı kıl devekten ap gelip tapkanı mananı cep koyun, iş koyun diye koyulup duasını alıp geçiyorlar. Onun sonunda yan çelerge yap, umurun oraya bereket versin. Biz okşayandan Ançam çağırıyor, çağın sonra bana ekip deyip koyduğunu öğreneceksin götürüp. Şu, umurun arka parek versin, zamanınız tınç olsun, eğilik tınç olsun, bari tınç olsun bir şu, verin ardın umurun arka parek versin. Allah akbar. Rahmat ene, siz dağı dele жашсыз, жагы деле сулусуз, дагы узак жашаңыз, кыздарыңыздын, балдарыңыздын сыйын көрүңүз. Kudaya şuur. Altı balasынан 27 небере, 89 чебере, 7 кыбыралы болду. Кудайга шүгүр бардыгы келип кабар алып турат. Неберелерине ям рахмат, чеберелерине рахмат. Ошолор апамыз сыйлап келип атышат ар дайым. Анан биздин мына Лаңгарда айыл башыбыз бар. Ошолда ар дайым кабар алып турат. Ал балага да рахмат. Тынч болсун. Бардыгыңардын ишиңерге ийгилик, тынч болгула айындар ушу.